Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler, hurmatly menin жердештерим, бардыгыңарга Москвадан жалындуу ысык салам. Ошону менен катар эле мен бир маселени сиздер менен бөлүшүп кетейин дейм. Бул маселе азыркы күндө өтө курч турган маселе болуп атат менин баамда. Бул мисалы үчүн балдар антикоррупционный деп ачып алышып атат, жогорку көзөмөл деп ачып алышып атат. Иши кылып ошондой болуп ар кандай нерселерди ачып, ушу текшерүү боюнча коррупцияны выявлять этиш үчүн жана ошо негизи эле коррупцияны жок кылуу боюнча жерлерде балдар жакшы аракет кылып атат. Бирок мен айтар элем, жерлерде аракет болгон менен жыйынтыгы жакшы болбогондой. Эмне үчүн жыйынтыгы жакшы болбойт? Биринчиден, ал балдар кандайдыр бир түрдө мындай окууларды, семинарларды, же болбосо бир юридикалык кеп кеңештерди себептегенде по-отраслям билбейт, кайсыл отраслды кандай кылып текшериш керек, например, даже элементарный, как подходить, как разговаривать, как себя вести деген темалардан үйдө жакшы билбейт да, менин оюмда. Эми билгендер бар арасында, бирок ошончо дагы мен жалпы жөнүнөн айтып атам. Мен эмне үчүн бул вопросту көтөрүп атам? Себеп дегенде, мына Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Ташиев бул коррупциянын үстүнөн экөө катуу иштеп атат. Бирок элден мындай бир алгылыктуу профессиональный жардам жок. Болсо дагы ошол көзөмөлдүн балдары ар жерде ар кандай проблема менен мындай проблемага дуушар болушуп атат да. Анан ошонун баардыгын координировать этип бир жеке уюм кылып, аны түздөн түз президент менен хотя определенный мезгилде байланышууга мүмкүнчүлүк алып, жерлерден, ошо аймактардан баштоо туура деп ойлойм. Себеп дегенде, ар ким өзүнүн аймагын өзү жакшы билет. Каерде ким бар, каерде уурусу бар, ким туура, ким уурур, бардыгын билишет. Ошол боюнча өздөрүнчө бир маселе алышып эле, например, бүгүн мүмкүн мунай зат, эртең бир общественный питание боюнча деген ошондой алдына бир пландарды коюп туруп, ошонун үстүндө только эле барып текшерип, аларды ошо ишмердүүлүгү боюнча тиги бу информацияларды кай жерде конкретный коррупция кетип атат, буларга ким киришип этет, ошо бүт больной маселелердин баардыгын аныктап, анан ошону келерки иш планына коет да. Эми бизде азыр менин байкашымча каждый сам по себе. Бир жерде даже сигаретине да акча жок, бир жерде даже жол киресине жок, жетип алса, может быть, тамагына жок. Мен айтарым, мындай услуга негизи
мындай жумуш негизи бир мындай жакшы ийгилик көрсөтпөйт. Буну кайсы бир уюмга же бир өзүнчө бир общество кылып туруп, же болбосо президенттин карамагына кошобу иши кылып билбейм, кандай кылып бир кошуп, ага аз да болсо дагы минимальный расходко жете турган, же болбосо бир мындай деп коет бюджетте бир зарплата да эми, например, ошондой кылып койсо, андан кийинки маселелер жасаган жыйынтыгына жараша аларга кандайдыр бир вознаграждение катары берилүү. Бул өзү негизи мыйзамда каралган. Болгон эле ошо бийлик бир аз көңүл буруп, ушуну бир ушул вопросту бир мындай чечип койсо да, ушул вопросту мындай чаржайт кылбастан бир конкретный чечип койсо, ошондой менин сунушум. Дагы мындан сырткары чыныгы иштейм деген, чыныгы неме мекенге жардам берем деген, не обязательно депутат болуп, не обязательно министр болуп, ошол балдарды машинесине салып алып, бензинин чогуп куйса, ошо машинеси менен алып келип тагына жеткизгенде эле бул мамлекет үчүн кылып аткан аракет деп неме кошулат да. Ар ким ар кандай кызматы менен мамлекетке жардам көрсөтсө болот. Бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевго жана Камчыбек Ташиевге абадай керек да элдин жардамы. Мен айтар элем, мүмкүн көпчүлүктөргө билинбегени менен орусча айтмакчы, биздин Кыргызстанда священный война башталды. Көрүп атасыңар, митингдеги бу бири коюп, бири эптеп эле жамандаш керек да, эптеп эле бир ошо бараткан системага мындай карама каршы туруп, травля кылат да, эч болбосо элди. Анын үстүнө ошол жемекорлорго, ошол ууруларга эл ичинен кызмат көрсөткөн, баягынтип тыйынын алып алып чыгып, элдин уулу деп ушундай деп чыккан инсандарга дагы эми аксакалдар бар да, ар бир айылдын баласы да болсо, же бир шаардын, же бир көчөнүн баласы да, ошол жерде аттуу баштуу адамдар бар да. Анан ошолор менен мейли бир себеби менен, фактысы менен, например, айтса мейли, алга вопрос жок. Анан жөн эле ляля тапа кылып, мындай элдин аң сезимин башка жака буруп, анан бир мындай чакырыктарды жасап, анан ушундай башка нукка түшүп бараткан биздин жарандарыбызды жолго салыш керек. То есть аксакалдарды жандандырыш керек. Менин оюмда аксакалдар өздөрүнүн ордун билип, сүйлөр сөзүн билип, калыстыкты как жарып, бардык жерде только туура такталган гана далилдүү нерсени сүйлөп, башкача нерсеге мындай уяткарып, айыл жеринде болобу, шаар жеринде болобу, кайсы жерде болбосун, аксакалдар өзүнүн туура сөзүн айтыш керек деген мен ойдомун. Эми мурунку мезгилде кимдин пулу болсо эле көп баягындай дежурный деп коет элек, дежурный аксакалдар ошо пулдуулардын немесин сүйлөп калганда, эми мындайдан кайтып биз жаштарды келечекти жакшы жака
бурушубуз үчүн албетте баш сабындагы адамдар өздөрү туура болуш керек, өздөрү туура сүйлөш керек, туура жүрүш керек. Эми намаз окуйбу, окубайбы, ичеби, ичпейби, сигарет чегеби, чекпейби, ал уже бул лишний да, ал өздөрүнүн иши. Главный ошону ичкенде деле, окуганда деле бирөөгө залал кылбастан, вот мына мен окуп атам, сен окушуң керек деп мындай навязывать этпестен, ичсе дагы бир эби ченим менен мейли, например, пока биздин мамлекетте баягы мындай диний мамлекет эмес да. Ошон үчүн ошондой жактарды туура кармап, болгону керектүү жерде, керектүү биздин жарандарга, инсандарга баскан турган жеринде аксакалдар дават эмес, мен дагы айтып коеюн, дават эмес, өздөрүнүн сөзүн ар жерде ошондой кылып айтыш керек. Мындан сырткары дагы өзүңөр урматтуу кыргызстандыктар билип атасыңар, биздин Кыргызстанда диний агымдар өтө көп да. Диний агымдар, алар эмне үчүн жаралган? Ошол биздин таза ислам динибизди бузуш үчүн ар кандай нерселер жаралган да. Эми агымдардын сандарын билесиңер, аталыштарын дагы билесиңер, мен аны айтып отурбайын. Анан ошончу буга дагы бир мисалы үчүн Максат ажы буга чейин ким Чубак ажы раматтылык ушундай жакшы өзүнүн нерселерин сүйлөп өткөн. Ошон үчүн эми илимдар, диний илимдар адамдар, өзүнүн немесин сүйлөш керек да. Өзүнүн аксакалдар жер жеринде айылда болобу, той топурларда болобу, жакшылык жамандыкта болобу, мен билгенден эски мезгилде той топурда болсо дагы, болбосо бир жылда бир жолу, эки жолу, эрте жазда, кеч күздө боло турган айылдык чогулуштарда, мисалы үчүн өлүм житимде жаназанын алдына чейин, болбосо жаназадан кийин немеге кабырдын алдына барып, кандай ошо маркумду койгонго чейин маселелерди айтып, акыл насааттарды айткан аксакалдар кайра жанданыш керек. Азыркы диний кызматкерлер ошо казан табак деле айланып калган да. Казан табак деле айланып калган. Анан эми ошондон көрүп ким түптөлөт? Өзүңөр акыл калчак көргүлө. Ошон үчүн биз Садыр Нуркожоевичке жана Ташиевке жакындан жардам беришибиз үчүн биз ушу көзөмөл, элдик көзөмөлдү кандай дейбиз, кандай кылабыз, кандай кайсы системага кошобуз же кандай система кылабыз, иши кылып бир өзүнүн статусун берип, мыйзамдуу бир ишке салып, аз да болсо дагы, мен айлабайм 10 миңден деп, 5 миңден болсо дагы ар бир областка бир 10дон өзүбүздүн мекенчилдер, не обязательно мекенчил, атакамчыл болсо дагы мекен үчүн кызмат кыла турган инсандар болсо ошолорду кошуп сапка коррупцияга каршы күрөштү башташыбыз керек да. Мындай бир плодотворный иш кылышыбыз керек да. Ошон үчүн мен айтат элем, туугандар, ошону көбүрөөк репост кылсаңар, анан чындыгында эле мен мекен үчүн өзүмдүн бош убактымды бекер өткүзгүм келбейт, аз болсо дагы мекенге кичине салымымды салайын деген өзүбүздүн жарандар, жигиттер, кыздар, неважно, жашы албетте 18ден жогору болсо, анан аксакал киши деле болсо боло берет, эч болбосо алардын насааты болот, юристтер болуп калат,
медиктер болуп калат. Ар бир тармактардан, отурсулдардан адамдар керек. Мисалы үчүн аптеканы ким түшүнөт, например, базар жөнүндө ким түшүнөт, медицина жөнүндө ким түшүнөт, транспорт жөнүндө ким түшүнөт. Ушуга окшогондордон куралып туруп, ар бир областта бир ондон негизги жигит кыздар болсо, мен ойлойм Садыр Нуркожоевго бир эч болбогондо бир эки эсе жардам көрсөткөн болобуз. Анан эми мамлекетибиз жарды, тиги бул, анан айлык маселеси мындай деп айтышы мүмкүн. Жок, Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Балдар ошол акчаны актайт. Вполне актайт. Эми балдарга бир пайда көрүү максат эмес. Ошол бараткан жол киресине, ошо күндө кетирген курсагына, болбосо ошо машина менен бирөө мынчадан көрү бир 4 адам 5 адам болуп бир машинеге отуруп, ошого бир чогултуп бензин куюп туруп барып келген дагы бул өзүнчө затрат да. Анан кимден сурайсың? Бизге акча бергиле, бизге акча которгула деп. Эми которсо мейли, бир шот ачып койсок, ар бир областтын көзөмөлдөрү өзүнчө бир шот ачып, бир мындай реклама кылып, эми кайдыгер эмес жарандар 5 сомдонбу, 1 сомдонбу, пожалуйста, ошого которуп койсоңор, биз ошо биздин кылып аткан немебизге өтө жакшы болот эле деп анда таштап коебуз. Эми мисалы үчүн мына Токтогулда Болотбек деген иним жакшы жөрөлгөнү баштап, мына губернатор уже Болотбек менен мындай эсептешип атат. Губернатор местный аким эмес, же болбосо мэр эмес. Ошон үчүн мен ойлойм, бул муз ордунан жылды, биз ошону токтотпошубуз керек. Ушуну жерлерде, айыл жерлерде, райондо болобу, шаарларда болобу, бул ишти башташыбыз керек. Эми мынтпесек, Садыр, сен кыла бер, сен президентсиң, Ташип, сен кыла бер, сен УКМКсың деп отурган менен жакшы келбей калат да. Ошон үчүн ушундай жапыртырмак иш кылышыбыз керек. Анан туугандар, билбейм, эми бир жерде удостоверение сатылат дейт. Өзү башынан сатылган нерсе болбойт да. Ким кандай түшүнөт билбейм, мен мындай сатып алган өзү негизи туура эмес да. Туура түшүнсөңөр, эгер ушуну бир жолго салып, ошо уставын, удостоверениясын, функциональный обязанностьтарын, ар ким кайсы отраслды билет, чогулуп алып бир өзүбүзчө бир кичине жыйын өткөзүп, каяктан баштайбыз, больной вопростор каякта, ошолордон баштап кылган менимче бир мындай рациональный болобу дейм да. Өтө жакшы ийгиликтерди бермек да негизи. Ушуга урматтуу мекендештер, кайдыгер эмес мекендештер, көзөмөлдү иштеген жана антикоррупцияда иштегенби ким, неважно, ушул кайдыгер эмес жарандар өзүңөрдүн комментарияңарды жазсаңар, мүмкүн мен баягы всезнайка боло бербейин, мен деле мүмкүн бир нерсени билбейттирмин. Эгерде пайдалуу кеңешиңер болсо, аны угаалык иши кылып, ушул жөнүндө бир талкуу кылсак жакшы болот эле. Анан сөзсүз түрдө ушул бир группа ачылыш керек. Ошо группага адамдар кирип, балдар ошо катталабы, мекен үчүн жардам берем дейби, иши кылып, мүмкүнчүлүгү барлар ошо кызматташса жакшы болот эле. Ошону көбүрөөк репост кылгыла, урматтуу туугандар. Бул менимче маселенин башы. Али ойлойм көп сүйлөшөбүз, көп кеңешебиз. Эми эл да, бардыгы эл. Биз айтып атпайбызбы, мамлекеттин менчик ээси ким? Эл деп. Эл болгондон кийин өзүбүз жардамга, өзүбүз туралык. Анан бизге даяр кылып берсе эле, анан алып тамак аш, даяр ашты жеп эле жата берген менен анда
андай менчик ээси болбой калабыз да, мындайча туура келбей калат эми. Ошон үчүн өзүбүз жан дилден киришелик. Мындан сырткары дагы бир мындай агитацияларды уюштурайлык. Жакшы ошого жеткен акылдуу, ошол отурушулга көзү жеткен кыздарыбыз деле бар, келиндер деле бар. Мүмкүн неважно, мен полуна карабайм, бирок чынында мекен үчүн дегендердин баардыгын өзүбүздүн сапка кошушубуз керек. Бүгүнкү күнгө туугандар айтарым ушул. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.